Ассаламатсыздарбы урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалда таңкы берүүсү башталды. Кайрадан баарыңыздарга адаттагыдай эле салам айтып, алып баруучу мен Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү берүүдө азыр элибизде канча деген кинотеатрларда укмуш сонун кинолор жүрүп жатат. Алардын арасында мисалы үчүн жаңыдан тартылып баштаган мультфильмдер дагы бар. Алардын көпчүлүгү биздин ошо телеканал аркылуу сиздерге ошондой ойлорун бөлүшүп айтып кетип атат. Кандай тартылган, кандай маселе, кандай кайсыл жактан баардыгы жөнүндө сөздөр болуп келатат. Андай бүгүн дагы ошондой эле жаңыдан тартылган. Ушул 27 мартта ачылышы болот. Ал кинонун аты «Эки дос» деп мындай өзгөчө аталган кино. Продюсеры Шархан Айдарова, ошондой эле кичинекей Жомарт Бабакулов бизге эфирге келип отурушат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсызбы. Биздин көрүүчүлөр менен бизди бул эми таңкы берүү болгондон кийин учурашып алсаңыздар болот. Андан кийин эфирде улантабыз. Учурашып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Шархан Айдарова. Мен ушул «Эки дос» тасмасынын продюсеру болом, аткаруучу продюсер. Биздин тасмабыз буюрса 27 марттан баштап баардык кинотеатрларда көрсөтүлмөкчү. Келип көрүп, көңүлдүү эс алып кетиңиздер. Жомарт, учурашчы биздин көрүүчүлөр менен. Саламатсызбы, менин атым Жомарт, мен 12 жаштамын. Азаматсыз. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушундай таң эртеден келип ошо азыр «Эки дос» жөнүндө жакшы фильми жөнүндө жакшы сөз куралы деп турабыз. Эми Шархан Айдарова айым, өзүңүз продюсерсиз. Бул кинону канча убакыттан бери тартып баштадыңыздар ошол жөнүндө? «Эки дос» тасмасы жөнүндө кененирээк айтсам, бул тасманын режиссеру Ырыс Окенова. Бул тасманы негизи жашоодо болуп өткөн окуя жөнүндө тартылган. Ошонусу менен башка тасмалардан айырмаланып турат жана ошонусу менен адамды өзүнө тартат. Себеби чыгармалар, көп чыгармалар, жакшы чыгармалар баары турмуштан алынат эмеспи? Ошол сыңары бул да чындап ушул турмушта болуп өткөн окуя болгону менен элди өзүнө тартат деп ойлойм. Бул тасма күзүндө тартылып башталган. Күздөн баштап ушул азыркы күнгө чейин тартылды. Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын сыртында жана көл өрөөнүнүн көп жерлеринде тартылды. Эгер кыскача айта кетсем, бул өзүнүн аты айтып тургандай «Эки дос» деп, эки дос жөнүндө, эки достун достугу, балалыгы, сүйүүсү, чоңойгондон кийинки мамилеси, үй бүлөлөрү жана жашоодогу бири-бирине болгон мамиле, достук жана үй бүлөлүк мамиле, ошол окуялар жана башка көптөгөн окуялар камтылган. Ошонусу менен адамды өзүнө тартат. Кымбаттуу Шархан Айдарова, продюсер. Сиз ошол азыркы «Эки дос» деген, мисалы үчүн буга продюсер болуп баштаардын алдында ушул жөнүндө иликтеп чыктыңыз. Эмне үчүн бул сценарийде «Эки дос» деп айтылган экен да? Же азыркы замандагы ушундай, мисалы үчүн кадимки бизде хитке айланып аткан сөздөр бар. Мисалы үчүн бийликтен баштаган жөнөкөй карапайым элдердин арасында булар деген бир айылдын ичинде дагы жакшы саналаш досторду бул эки дос кыйын деп сөз болуп калыптыр да. Ошолордон алынып калдыбы? Чындыгында «Эки дос» деген сөз бул сиз айткандай хит болуп турган убагы. Анан биздин тасманын аты да «Эки дос» болуп, ошо атына заты жарашкандай эки дос жөнүндө. Анан көпчүлүк эле «Эки дос» десе ойлору башка жакка кетет. Мен муну азырынча табыш мактатып толук айтпай эле коеюн. Албетте анын ичинде саясат да бар, достук да бар. Кайсы эки дос жөнүндө деп эгер көрүүчүгө кызыктуу болсо, өзү келип кинотеатрга көрүп, кайсы эки дос экенин, кандай достор экенин өздөрү келип күбө болуп көрүп кеткенин жакшы деп ойлойм. Бул эми негизи азыр биздин көрүүчүлөр мындай коркунучтуу кинолорго көбүрөөк барат экен. Андан сырткары ушундай жанакындай бирин-бири ошо коркунучтуу дегендин ичинде баары барго бирин-бирин өлтүрмөй, тытмай жана кызыл көйнөк чөөн деген кинолор тартылса, ошолордо көрүүчүлөр аябай көп болгон экен да.
Ансандай азыр бизде дагы ошондой сиздерде эки дос деген жанакы бирөө түштүктөгү бирөө түндүктөгү бала болуп калабы же бир эле жерде чоңойгон балдарбы? Аны мен жогоруда айтып өткөндөй, бул сыр бойдон калсын. Көрүүчүгө бир кандайдыр бир табышмак, ушундай бир табышмак болгон кызыктуудан ийгизчи. Анан азыр айтып койсом кызыгынын баары кетип калбайбы. Ошондуктан түндүкпү, түштүкпү, кайсы жерде чоңойгон, кандай достор экенин келип барып күбө болуңуздар. Жакшы. Сценарийди ким жазган? Сценарий негизи бул Ырыс Окенованын идеясы. Ырыс көптөгөн фильмдердин режиссеру эмеспи. Анан ошо абдан изденип жүрүп, ушул окуяны өзүнүн баштан өткөргөн адамдан уккандан кийин ушул идея пайда болуп, буну тасмага сөзсүз чыгарыш керек деген. Анан ушул өзүнүн идеясы менен жаралган сценарий. Бул күзүндө эле тартып баштасаңыздар, бул аз убакыттын ичинде эле тартылган кино болуп атат да? Ооба, негизинен жалпысын алганда, азыр эгер ушул темага кененирээк токтолсом, күздөн баштап азыркыга чейин деле бир топ убакыт өттү, 5 айдай убакыт өттү. Бул фильм үчүн, тасма үчүн негизи чоң убакыт азыркы тапта. Мурунку убактарда кино тартылат десе 1 жыл, 2 жылга созулган убакыттар болгон. Бирок азыр баардык нерсе бизнеске айланып кетпедиби? Анан баягы айтылып коет го, убакыт акча депчи. Эгер фильмди тартууда көп убакытка созуп жүрө берсең, себеби азыр актерлордун баары тартыш, кинолор ушунчалык көп тартылып жатат. Баары тең убактылары жазылуу, айы, сааты, күнүнө чейин. Муну тарткан адам режиссер дагы жана продюсер дагы өтө чоң чыгашага дуушар болот, эгер убакытты көпкө созсо. Актерлор да анча убакыт сен менен кечке жүрө бербейт. Ошондуктан керек болсо 1 ай, 2 айда жаралып жаткан тасмалар бар. Бул бир четинен абдан жакшы нерсе болду. Себеби ушунчалык көп тасма тартылып жатат азыркы тапта. Канчалык көп тартылса, демек суроо талап бар да. Суроо талап болгон үчүн тасмалар тартылып атат. Конкуренция абдан күчтүү азыр. Кинотеатрга барып каласыңар, биздин элдин ушул жагы жакшы экен, баягы өзүбүздүн тасма деп, кыргыз тасмаларды карап ошону көрүшөт экен да. Башка чет өлкөдөн келген тасмаларды аны да көргөндөр бар, өзүнүн көрүүчүсү бар, бирок биздин эл негизинен ушу өзүбүздүн жаралган тасмаларга көңүл бөлүп калыптыр. Бул өтө кубанарлык нерсе, себеби өзүбүздүн таланттарды, өзүбүздүн кинону колдогон, бул биздин мамлекетке, биздин маданиятка салым кошкондук да. Ошондуктан суроо талап көп болгон үчүн кинолор көп жаралып жатат. Бул кубанарлык эле нерсе. Бул эми башка мамлекетке салыштырмалуу, биздин Кыргызстан боюнча ала келгенде азыр бир маалда, бир убакытта, бир күндө мисалы үчүн ошо тартылган бир 3-4 кино жүрүшү мүмкүн. Чет өлкөнүкүн ала келгенде ошо бир эле убакытта ушул жүрүп аткан өздөрүнүн ошо кадимки көркөм фильмдери 40тан ашык көргөзүлөт экен да. Биздики азырынча азыраак деп айтсак болот, бирок биз үчүн жетиштүү да. Бирок мурункуга салыштырмалуу азыр жакшы, абдан жакшы. Бул эми буюрса дагы Сапат чакырып атат. Дагы мындай жакшы болсун, оң болсун деп. Эми Жомарт ким болуп ойнодуң? Башкы ролдун кичинекей кезин ойногом. Буга чейин киного тартылып көрдүң беле? Ооба. Мен кино, сериал, реклама, социальный роликтерде тартылгам. Экинчи шанс, Кош бой, Замбеты. Анан Сыйкырдуу калем деген мультфильмде главный геройду озвучка кылгам. Мага кызык болуп атат. Жомарт, ошондо ушунча киного тартылып, ушундай мультфильмдерди да кадимки котормосун үнүңүздү коштоп сүйлөп аткандан кийин бул чыгармачыл бир инсандын баласы окшойсуз. Кимдин баласы болосуз? Апаңыз же атаңыз ушул кино жаатындабы? Жок. Анда сизде кантип келип кошулуп калдыңыз ушул жака? Мен кичинекей болгондо баарын турагам.
Анан болсо апам көрүп Шайыр студияга алып барган. Анан ал жактан кинолорго барып калгам. Киного тартылган жактыбы? Ооба. Эмнеси менен жакты? Эмнеси менен кызыктуу? Анан өзүңүз мектепте окусаңыз, сабакка кантип жетишип атасыз? Киного да тартылып атсаңыз, жанакындай мультфильмдерди которуп атсаңыз. Съемка сабак күн болсо, мектепте күн болсо, анда мектепке барбайм. А воскресенье, субботада болсо, анда просто тартылам. А бул эки досто ким болуп ойнодуңуз? Главный геройдун Бала чагы, Ооба. Кыйналган жоксуңбу? Жок. Абдан жакшы экен. Продюсер айым. Негизи буга чейин өзүңүз продюсер болуп келдиңиз беле? Башка кинолордо? Негизин продюсер болуп, бул менин максатым, планым бар болчу. Бул тасмада биринчи жолу продюсерлик кылып жатам. Өзүм бирок сценарий жазам. Жана режиссер катары кыска тасмаларды тартып келгем бул убакка чейин. Фестивальный тасмалар тарттым, фестивалдарга жөнөтүп жатам. Ал эми өзүмдүн планым боюнча болсо, буюрса жакында режиссер катары ошо жайкы айларга чоң тасма пландап жатам буюрса. Өзүм жазган сценарий боюнча. Бирок продюсерликти мындан ары да алып кетмекчимин. Абдан жакшы. Мисалы үчүн мен бул киного продюсер болом деп туруп, өзлөрүн продюсер атап көрүп аткандар таарынбасын. Бирок сизде болсо чындыгында бул жаатында ийгиликтериңиз бар экен да. Канча деген кинолорду тартылып буга чейин иштеп келатсаңыз, анда сизди продюсер деп атап коюуга болот экен. Буюрса. Албетте, бул негизи жашоодо адам өзүңдү ким деп эсептейсиң. Ар бир адам өзүнө суроо берет да, мен киммин деген. Ошол мен киммин деген берилген суроого мен өзүмдү биринчи режиссер, сценарист катары көрчүмүн. Анан бирок ошо продюсерликти да чогуу аркалап кетүүгө мен өзүм бел байладым десем болот. Себеби негизи эле чыгармачылык, кино, ушул нерсе мага бала кезден абдан кызыктуу тема болчу. Баягы жашоодо ар кандай болот эмеспи? Мен биринчи орунга үй бүлөнү койгондуктан ошо балдарымды чоңойтуп, эрежеге жеткизип дегендей, андан кийин анан өзүмө бөлгөнгө убакыт келди. Ошондуктан мен ушу продюсерлик, режиссерлук жана сценаристикти чогуу алып кетүүгө план кылдым. Абдан жакшы. Мына урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, ушул эки дос деп баарыңыздарга азыркы убакытта ошо 27 марттан баштап баардык кинотеатрларда көргөзүлөт. Эки дос киносун кандай болду экен деп кызыккандар болсо, ошол жактан көрүп, анан өзүңүздөр түшүнүп, жай отуруп эс алып, андан сырткары орусча айтканда обсуждение кылсаңыздар болот экен. Эки дос киносу ошо 27 марттан башталат. Баарыңыздарды чакырабыз, баарыңыздар келиңиздер көрүңүздөр. Режиссеру Ырыс Окенова, продюсеру Шаархан Айдарова. Кыскасы, мындай чыныгы Дасыккан Айдистердин өзлөрүнүн тарткан киносу, бирок 5 ай убакыттын ичинде тартылганы өтө кызыктуу болуп турат да. 5 ай убакыттын ичинде силер четинен тартып эле, четинен монтаждап баштагансыздарбы ошондо? Жок, 5 ай деп бул узак убакыт көрүнгөнү менен азыркы тапта, азыркы суроо талапка ылайык бул негизи көп убакыт. Көп убакыт, то есть жетиштүү эле убакыт да, жакшы тасма үчүн. Эч бир тасма тартылып эле дароо монтаж болбойт. Аягына чейин тартылып бүтүп, гана анан монтажга кирет да. Ошондон кийин музыка кошулат демекчи. Ошондуктан бул жетиштүү эле убакытта тартылды, ойлонулуп жасалган чоң проект. Абдан кызыктуу тасма деп кепилдик бере алам. Бул жакта баардыгы бар экен да. Ошондо саясат дагы бар экен, тамашасы дагы, урушу дагы, талашы дагы баардыгы бар экен да. Митинг болбойбу ичинде?
Ал дагы сыр бойдон калсын. Анда келип көрсөңүздөр болот, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр. Ошондо 27 марттан баштап дагы бир жолу баарыңыздарга баса белгилейли. Эки дос кино тасмасын келип көрсөңүздөр болот. Продюсер ошо Шархан Айдарова айым биздин жаныбызда. Толук дагы кино жөнүндө сурайлы десек, буну сыр боюнча турсун келип көрсөңүздөр деп атат. Бул жарым жыл убакыттын ичинде гана тартылган. Азыркы ала келгенде, азыркы убакытта, азыркы мезгилде кино тарткандардын алдындагы эң биринчи рекорд коюп атат болушуңуздар керек. Себеп дегенде баардыгы менен сүйлөшкөндө 1 жыл убакыттан ашты. Андан ошол убакытта биз тартып жетишип, бир эле жылдын ичинде бир кино чыгарып койдук деп айтышып атат да. Эми Силердики жарым жылды да толуктобой 5 айдын ичинде бул эми силердин баягы дасыккан айдис болгонуңуздарга да байланыштуу болуш керек. мүмкүн албетте. Себеби режиссер өтө опыты күчтүү, эми күчтүү режиссер да. Негизи бул тартылуу процесси гана 5 ай. Тартылып башталган күндөн баштап. Ага чейинки сценарий жазылып, аны обсуждение кылып, актерлорду тандап, анын баары убакытта. Ал убакыт бул кино тартылган убакыттын ичинде кошулган жок. Мен айткан убакыт ошо кино тартылып башталган күндөн баштап. Актерлор каяктан? Актерлор негизи Кастинг кылдыңыздарбы же ооба, бул атагы чыгып жүргөн актер, ушуну чакырсак биздин киного көбүрөөк келип элдер көрөт деген мааниде чакырып алдыңыздарбы же мындай атайын тандадыңыздарбы? актерлорду негизи бардык команданы режиссер Рысокенова өзү тандады. Мен баягы өзүмдүн продюсерлик жумушум ошо каржылык жагына гана жооп берем жана анын коммерциялык итог, коммерциялык результатына жооп берем мен. Ал эми команданы тандоодо, актерлорду мунун баары режиссердун иши. Бирок режиссер актерду тандоодо эмнеге басым жасайт? Ошол жазылган сценарийдеги актердун, кармандын темпераменти туура келиш керек, характери. Негизи эле ошол актер ошол карманга сырткы келбети да туура келиш керек да, ошол боюнча тандалат. Анын ичинде биздин тасмада таанымал актерлор да бар, жана жаңы лицолорду көрө аласыздар. Атайын ушу кастинг менен тандалган актер. Бул дагы да абдан жакшы. Себеп дегенде бизге келген көптөгөн ошо кино тарткандар, ушундай кино тарттык, жалпы элибизге кинемаек куралы деп келгендердин арасында албетте биз мындай деп айткандар болуп калган. Биз атайын атактууларды алдык, атактууларды албасак кинобузду көрбөй коюп атат депчи. Сиздерде болсо мындай кандай болуп калды? Негизи бул деген кино тасма, бул деген коммерческий проект да. Өтө чоң каржыны талап кылат тасма. Анан буга чоң каржыны талап кылып алып, жаңы актерлорду, жаңы лицолорду кошсоң, бир аз кооптуу жагы да болуп калышы мүмкүн да. Себеби эч ким эле жөн эле каржысын жөн эле абага чачып жибергиси келбейт да. Аны тарткандан кийин, ошончо эмгек кылгандан кийин, канча команданы иштеткенден кийин, анын баары абдан чоң чыгаша. Анан ошол чыгашаларды чыгарганга аракет кыласың. Эң биринчиден албетте бул сценарий. Сценарий канчалык кызыктуу болсо, тасма ошончо кызыктуу болот. Буга чейин дагы тартылган кинолордун арасында биздикилерде Кыргызстанда бир 2-3 күн көрүлгөндөн кийин эле башка өлкөдөн чакыруулар келип, ошол биздин тилге которуп, ошол киноңуздарды бергиле, биздин дагы ошо мамлекеттеги элдер көрө берсин деп сураганга жетишип батыр убакыттын ичинде алып кетиптир да. Бул эки дос сиздерге кандай? Мисалы ошо алыс эмес Казакстан, Өзбекстан, башка тилдерге которуп да көргөзөлү деген оюңуздар барбы? Буюрса, албетте пландарыбыз абдан чоң. Анан эми бул жагын баягы көрүүчү баалайт да. Эл баалайт, көрүүчү баалайт. Эгер көрүүчүгө жагып турса, башка жактан ушундай суроо талап келип турса, албетте биз ага деле даярбыз. Баардык жак менен иштешкенге, мисалы үчүн ошол эле да. Баардык кинотеатрларда деп айтылат экен да, бирок Бишкек шаарыбыздын эле театрларында көргөзүлүп калат экен. Сиздердикичи?
Биздики баардык региондордо деп план кылып жатабыз буюрса. Баардык жер менен келишим түзүп, баардык кинотеатр болгондо мисалы үчүн ошол эле Түштүк жергесинде Нарын, Талас, Ысык көл баардык жергесинде тең бирдей көргөзүлөсүздөр, 27-синен баштап. Анда абдан жакшы экен. Силерге ийгилик каалайлы. Жалпы биздин көрүүчүлөрдү Шаархан айым эмнегедир башкача сыр кылды. Келгенде кызыктуу болот ошол жактан көрүңүздөр деди. Ушул эки дос тасмасына келсеңиздер болот, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарды чакыралы, 27 марттан башталат. Баардык кинотеатрларда ушул жака келиңиздер, көрүңүздөр. Андан сырткары ошо биздин борбордук телеканал аркылуу, андан сырткары биздеги Instagram, Facebook, YouTube баракчалар аркылуу ошол жакта дагы өзүңүздөрдүн көргөндөн кийин оюңуздарды бөлүшүп жазып коюңуздар. Силерге ийгилик каалайлы. Рахмат. Мыкты кинолордон болду деп билебиз. Себеп дегенде режиссер Ырыс Океанова канча деген кинолорду тартып келген. Андан сырткары сиз өзүңүз деле буга чейин кино жаатында иштеп келип, бирок азыр продюсерлукка өтүп аткан экенсиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Сиздерге да убакыт бөлүп бизди чакырганыңыздарга рахмат. Убакыттан пайдаланып дагы бир жолу айта кетейин. Ушу 27 марттан баштап эки дос тасмасы баардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Келип көрүп кетиңиздер. Анын ичинде баарыңыздар күтүп тургандай ушунчалык табышмактуу көп окуялар бар. Азыр эки дос десе эле элдердин ушунчалык бүйүрү кызып турган убакыт. Ошол өзүңүз кызыккан темага, достукка, ошол тасманын сырдуу ичиндеги окуяларга келип өз көзүңүздөр менен көрүп күбө болуп кетиңиздер. Бул кинодо жанакы атышкан, чабышкан, мушташкандын баардыгы барбы? Же андайлар жок? Ал да сыр боюнча калсын. Ичинде баары бар. Айттым го, сүйүү, саясат, достук, кастык, мамиле, адамдардын бири-бирине болгон мамиле, үй бүлөлөрдө достор бири-бирине кандай мамиле кылат, жана кылып келген, жашоодо кандай окуялар болгон, ошонун баары ичинде бар. Убактысы канча убакыт тартылат? 1 саат 20 минут. 1 саат 20 минутта. Жакшы экен. Силерге ийгилик каалайлы. Биздин үйдү көрүп алдыңыздар. Борбордук телеканал деп дагы ортодо ушундай биздин көрүүчүлөргө ушул билеттерден ойнотобуз десеңиздер, кийинки берүүлөрүбүздү алып келип калтырып кетсеңиздер, биздин көрүүчүлөр менен сайттар аркылуу болобу, экран аркылуу болобу, баардык жагынан ойнотулуп, эки дос тасмасына биз дагы чакыруу бергенге аракетибизди кылалы. Бүгүнкү биздин эки дос фильминин продюсеры Шаархан Айдарова, ошондой эле кичинекей кезинен образ жаратып келген Жомарт Бабакулов болду. Кайрадан көрүшкөндөрчө баарыңыздарга амандык тилейбиз. Сак саламатта болуңуздар.